إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, Аллахтын жардамы менен дагы бир сабагыбызды, тафсир сабагыбызды андан ары окууну улантабыз. Биз Кур'ан-ы Каримдин акыркы парасы жүз амма парасына ошол тафсирин окуп үйрөнүп келе жатканбыз. Мына ушул бүгүн биз Маун сүрөсүнө жетип келип токтогон экенбиз. Бүгүн мына ушул Маун сүрөсүнүн тафсирини, маани маңызын кыскача болсо дагы окуп үйрөнөбүз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кур'ан-ы Каримдин 107-ci сүрөсү, Маун сүрөсү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дан келген кебир риваяттарга караганда Меккеде түшкөн. Кебир риваяттарда бул сүрөнүн алгач 3 аяты Меккеде турган кезде түшкөн, калган 4 аяты Мадинада турган кезде түшкөн деген риваят келген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга вахий түшкөндө өзү буйрук кылат болчу, ошол аятты кайсы сүрөгө жазууну. Бул аятты бул сүрөгө жазгыла жана бул аятты бул сүрөгө жазып койгула деп буйрук кылат эле. Бул аят бул сүрөнүн уландысы деп ноол жерге, ноол орунга кошуп койгула деген буйрук берет болчу. Сүрөлөрдүн кайсы орунда болосо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын көрсөтмөсү менен болгон, валлаху алам. Эч кимдин акысы жок, бул аят бул сүрөдө жазылуусу керек эле деп айтуусунда эч бир ыктыяр жок. Маун сүрөсү 7 аяттан тура турган болсо, 7 аяттан түзүлө турган болсо, алгачкы 3 аяты Макки деген риваят бар. Жогоруда айткандай, ал эми кийинки 4 аят Мадани деген риваят бар. Бул риваят күчтүү риваят. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Меккеде турган убакытта мунафыктар жок болчу. Эки жүздүүлөр жок болчу. Мунафыктык бул Меккеде пайда болгон. Мунафыктык көрүнүшү бир күч пайда болгон убакытта пайда болот. Меккеде исламдын өзүнө жараша бир күч кубаты жок болчу. Мына ушул себептүү мусулмандар көп зыяндарга жолугуусуна себеп болгон. Мына ушул күч мусулмандарга Мадинада пайда болду. Мадинада мына ушул күч колдоруна тийди. Ошондуктан Меккедеги мушриктер мусулмандарга каалагандай зыян беришет болчу. Мадинада болсо мусулмандардын колуна күч топтолгондон кийин эч ким мусулмандарга зыян бере алган эмес. Мадинадагы мусулмандарга зыян берүү жария түрдө болбой калды. Меккеде мусулмандарга ачык зыян беришкен. Ал эми Мадинада мусулмандардын колунда күч пайда болгондон кийин ал жерде, Мадина жергесинде эч ким мусулмандарга сыртынан, мындайча айтканда, ачыктан ачык эч ким зыян берүүгө батын алган эмес, бирок зыяндар жашыруун болчу. Мына ошол зыяндардын жашыруун, зыяндар бул мунафыктар тарабынан ишке ашчу. Маун сүрөсүнүн кийинки аяттары мына ушундай маанилерди берет. Эми тафсир кылабыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим.
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Мына ушул аяттар. Bir-birden аяттарды тафсир кылып, мани маңызыны окуп, үйрөнүп чыксак. Араайталлази юказзибу биддин. Аллах Таала бул аятта мындай дейт: О Мухаммад, сен динди жалган деген кишини көрдүң беле? Диндин мааниси эмне? Дин деген сөздүн мааниси эмне? Дин деген сөздүн мааниси бул эсеп деген билдирет. Биз Фатиха сүрөсүн окуган кезде Малики яумиддин деп окуйбуз. Кыямат күндүн эсепчиси. Кыямат күнү эсеп алуучу. Эсеп күндүн падышасы. Малики яумиддин. Дин деген эсеп маанисин берет. Мына ушул кыяматка байланыштырып туруп, мына ушул аятты маанилерин айтабыз. Мына таң калуу менен айтылынып жатат. Араайталлази юказзибу биддин. О Мухаммад, сен динди жалган деген кишини көрдүң беле? Таң калуу менен айтылып жаткандай, инсан баласына көптөгөн жакшылыктар берилсе да шүгүр келтирбей, ошол натыйжасында ошол жакшылыктардын натыйжасыны динди жалган деп айтуу менен мына ушундай жыйынтыктайт, тилинде мына ушундай сөзү менен, тили менен, амалы менен мына ушундай жооп берет. Кудум бул жашоодо жасаган амалдын акыбети ошол инсандар үчүн жоктой. Бул жашоодо жасаган амалдын акыбети жоктой. Бул жашоодо ар бир амалдын эртеңги күнү эсеби бар экендигини жокко чыгаруу бул динди жалганга чыгарууга кирип калат. Көңүлү ток болуп жүрүүсү эсепти жалганга чыгарганга туура келет. Эсепти жалганга чыгаруу менен баралар. Эми бул жерде динди жалган деген кишини көрбөдүңбү дегени бул жалган дагы ошол инсандын тили менен айтылып жаткандыгы белгилүү. Жана ошондой эле мына ушул эсеп, кыяматтагы эсептин жана ошондой эле эсеп күндү жалганга чыгарган кишини биз ошол жетим алсыздарга жасаган мамилесинен ошол инсандарды билип алса болот. Ошол жалгыз, ошол эч кими жок, алсыз адамдарга жасаган мамилесинен. Эсепти мындан чыкты, динди жалган кишинин, динди жалган деген кишинин белгиси кыямат күнүнүн эсебин оюна келтирмейт. Жана ошондой эле жетимдерге, алсыз адамдарга зыян берип жаткан адамдагы кыямат күнүнүн эсебини оюна келтирбейт. Өз ара адамдардын арасында болуп жаткан зулумдун себеби адамдар эсепти унутуп коюшкандыгы себебинен. Азыр адамдар бири-бирине зулум кылып жатат. Бири-бирине зулум кылып жатат. Албетте бул эсеп күндү унутуп коюшкандыгы себебинен. Анткени бул жашоодогу жасалган ар бир жакшылыктын, ар бир жамандыктын акыбети болот. Ал акыбет мына ошол кыямат күнү, эсеп күнү баарыга белгилүү болот. Ким болуусуна карабастан ар бир инсан ошол амалынын акыбетини көрөт кыямат күнү. Жакшы иш жасасын, жаман иш жасасын. Эми кээде соода кылып жаткан убакытта арзубаган дүйнө үчүн бири-бири менен жакалашып, чабышып, уруша кетишет кээде адамдар. Эмне үчүн андай жаман иштерге барышат? Амалдарынын акыбети боло турган, ошол акыбети кандай болуусун унутуп коюшкандыгы себебинен. Ошол амалдарга эсеп берүү күндөгү ошол амалдын акыбети кандай болоруну, ошонун натыйжасы,
акыбети, ошол амалдын акыбети кандай натыйжаны берерини, ошол амалдарга жараша эсеп алынары, мына ушул нерсени адамдар унутуп коюшкан. Бардык нерсени ушул дүйнөдө алсак дейбиз. Айша энебиз бир ууруну тилдегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аны эсебин жеңилдетпе деген. Мына ошондуктан алсыз адамга жардам бербей коюу да эсеп күндү унутууга себеп боло турган нерсе экен. Азыр төмөндө мына ушул жетим, кедей, алсыз инсандарга жардам берүүдөн кайтарган, жана ошолорго жардам берүүгө кызыктырбаган адамдар тууралуу сөздөр болот. Эми жетимге, мисалы үчүн бир жетим бир адамга, ошол ата энеси өтүп кеткен жетим балдарга жасаган жакшылыгы адамдарга бул дүйнөдө кайтпай калуусу мүмкүн. Бирок ошол жетим бары бир алсыз. Бирок адамдардын көпчүлүгү ошол жасалган жакшылыктын натыйжасын ушул дүйнөдө көрсөк дейт. Өзү инсан эгер жүрөккө чыныгы ихлас орногон болсо, дайыма жакшылыктын үзүнүнү, натыйжасын кыяматта көрсөк деп аракет кылуубуз керек. Эми фазаликаллази ядуул ятим. Эми ошол эсеп күндү динди жалган деген адамдын жасаган ишин карабайсызбы? Мындай инсандар динди жалган деп та, кыямат күндөгү эсепти жалган деп та аны менен да тыйылбай, динди жалганга чыгаруу менен дагы тыйылбай, дагы бир ишти жасашат. Ал кайсы иш? Мынаке. Ал жетимдин акысына кыянаттык кылып түрткүлөгөн адам. Жетимдин акысына кыянат кылып түрткүлөгөн адам, жетимдерди түрткүлөгөн адам. Жетимдерди өзүнөн түрткүлөгөн адам. Жетимге зыян берген киши. Адамдарды жетимдерге жакшылык кылууга кызыктырбаган киши, чакырбаган киши, үгүттөбөгөн киши. Мына ушул ислам дининчелик эч бир жол, башка бир диндердеги эч бир башка бир диндер ислам дининчелик жетимдердин укугуну ушунчалык бир жогорку деңгээлде коргогон эмес. Мына жетимдерге жакшылык кылган адамдардын ошол ыхласыны, алардын чыныгы момун экендигини, ошол жасалган жакшылык Аллахтын ыраазылыгы гана, ошол Аллахтын ыраазылыгына негизделип, ошол жасаган амалдарын Аллах Таала сыпаттап айткан Кур'ан-ы Каримде: «Иннама нутаимукум ливажхиллахи ла нуриду минкум жазаан ва ла шукура». Ошол алар тамак бере турган болсо, бир жакшылык иш жасай турган болсо, алар айтышат: биз Аллахтын ыраазылыгы үчүн гана тамактандырып жатабыз. Кедейлерди, жетимдерди, алсыздарды. Ла нуриду минкум жаза. Биз силерден эч бир сыйлык каалабайбыз. Ошол адамдардан, же ошол тамак жеп жаткан ошол адамдардан дагы бир сыйлык каалабайт. Вала шукура. Бир рахмат айтууңарды да каалабайбыз. Бизге бир гана Аллахтын ыраазылыгы гана керек, мына ушул. Азыр бирөөгө бирөө жакшылык кылса, ошол инсандын колуна ошол берген садакасы тийбей туруп дуа кылып койчу дейт. Дуа кылууну унутпа дейт. Кайра бир 2-3 күндөн кийин телефон чалып эмне сурайт: дуа кылдыңбы же кылбадыңбы деп. Эми ошол инсан, ал бечара алсыз инсан да ал ыхлас менен дуа кылуусу мүмкүн, дуа кылбоосу мүмкүн. Эң негизгиси, бердиң, оң колуң менен берген садаканы сол колуң бербесин, билбесин. Сол колуң менен берген садаканы не оң колуң билбесин деген хадиске ылайык болуш керек болчу. Мына ошондуктан инсан жасаган жакшылыгын канчалык жашырса, ушунчалык ыхластуу болот. Абу Бакр радыйаллаху анху, мына ушул кишинин жашоосуна бир карайлы. Мистах деген тууганы хижрат кылып келгенде Маккадан Мадинага. Мына ушул Мистах, мына ушул сахабанын каражатыны мойнуна алган эле.
Бул киши деле сахаба, бирок Айше энебизге мунафыктар Мадинада зына кылгансың деп мына ушундай доомат коюшу, мына ушундай жала жапкан кезде бул киши дагы ошолордун сөзүнө ишенип алган экен. Анан Абу Бакыр радыйаллаху анху жакшылык кылып жүрсө, анан өзүнүн тууганы болсо, жана ошондой эле анан өзүнүн кызына Айше энебизди мына ушундай жаман бир жала менен мунафыктарга кошулуп айыптап турса, бул Абу Бакыр радыйаллаху анху өтө каттуу тийген, өтө оор болду. Ошондо Абу Бакыр радыйаллаху анху ант ичти, эми сага эч бир нерсе бербейм деп. Ошондо Аллах Таала аят түшүрдү. Силерден бай адамдар кедейлерге жардам бербеймин деп ант ичпесин деди. Аларды кечирсин деди. Кийин ушул аят түшкөндөн кийин Абу Бакыр радыйаллаху анху дагы садаканы улантты. Биз берген эми жасаган жакшылыктын, садаканын сыйлыгын ушул дүйнөдө алсак деген нерсе жүрөк орноп калган бизде. Эгер садака бере турган болсок, же бир жакшылык жасай турган болсок, ушул жакшылыктын, ошол садаканын, ошол натыйжасын ушул дүйнөдө көрсөк деп, мына ушундай нерсе жүрөккө өтө орноп кеткен. Мына ошондуктан киши алсыздарга жасаган жардамынын, ошол сыйлыгын кыямат күнүндө Аллах Тааладан үмүт кылуубуз керек. Кыяматта Аллах Таала яумун абус деген деп айткан, жүздөр, беттер бырыша турган күн. Кимдин жүзү бырышат кыямат күнү? Кимдин жүзү бырышпайт? Дүйнөдө жетимдер, кедейлер, мына ушул инсандар бир нерсе сурап келген убакта жүзүнө бырыштырган адамдар. Бул дүйнөдө алсыздарга бир нерсе бербеген, жана алар сураганда аларга жүзүн бырыштырып, аларды каттуу силкип кайтарган адамдардын мына ушул жүздөрү ушул дүйнөдө дагы бырыштырса, аларга бырыштырса, кыямат күнү алардын дагы жүзү бырышат. Кыямат күндөрү, кыяматта жүздөрү бырыша турган адамдар болот. Момундардын жүздөрү ошол өтө жаркырап, аппак болуп турат. Эми ошол момундар садака берген кезде жүздөр бырышып кете турган күндөн коркуп, ошол кыяматтагы эсептен коркуп садака беришет. Анан ошол момундарга бирөө бир нерсе сурап келсе, ушул берген садакабыз кабыл болор бекен деп кайра коркуп турушат. Мына ошондуктан ким кыямат күнү жүзүн бырышпасын десе, анда кедейлерге жүзүнү бырыштырбасын. Хадисте айтылган, силердин бирөөңөр жасаган садака, силердин бириңер кичинекей аттын баласыны тарбиялап чоңойткондой, силердин садакаңарды дагы кыямат күнү Аллах Таала чоң бир садака кылып коет. Кичине берген садакаңарды чоң бир садака кылып коет. Ваюрбис садакат. Аллах садакаларга пайда берет, көбөйтөт деген. Эми аят хадистерди угуп, бир жетимдерге жардам кылайлы делинсе кээ бир орундарда, кээ бир жерлерде мына ушул адамдардын арасынан мына ушул нерсеге ачуусу келген адамдар чыгат. Мындай адамдарды эсеп күнүнө ыйманы бар деп айтууга тилиң барбайт. Адамдардын амалынан, айткан сөзүнөн ошол инсандын ким экендигин аныктайбыз. Баары айта берет анда, ыйман келтиргенмин деп. Жетимдерге зыян берүү, алсыздарга зыян берүү эсеп күнүн жалганга чыгаргандык болот. Эсеп күндү жалганга чыгаргандык бул зына, арак ичүүдө деп айтса болбойт беле ушул жерде деп. Мына ушундай сөз айтыла турган болсо, эсеп күндү жалганга чыгаргандык бул зына, арак ичүүдө деп айтса болбойт беле? Жок. Кээ-бирлер Аллахтан коркуп зынага барбайт. Кээ-бирлер шерменделиктен уялгандан зына кылбайт. Кээ бир уурулар болуусу мүмкүн, бирок уурулук кылбайт, адамдар кармап алуусу мүмкүн деп түрмөдөн коркуп, же бир адамдардан коркуп уурулук жасабайт. Кээ бир адамдар не бир арам ишти кыямат күнүнөн коркуп жасабайт. Эми кээ бирлер кээ бир күнөө иштерди Аллахтан коркуп эмес, адамдардан коркуп же бир нерселерден коркуп жасабайт.
Мына ошондуктан кандай күнөө болбосун Аллахтан коркуп таштоо керек. Мисалы үчүн жетимдерге бирөө зыян берсе, жана алардын малын тартып алса, эми жерин тартып алабы, мүлкүн тартып алабы, бул өтө бир чоң бир күнөө. Эми ошол инсандардын ошол жасаган иштеринен, бечараларга жана жетимдерге жасаган мамилесинен ошол инсандын ким экендиги билинет. Ар кандай алсыз адамга инсан баласы күчүнү көрсөтөт. Мына алсыз инсандарга, жетимдерге, кедейлерге зыян берүү өткөн үммөттү талкалаган. Хадисте келген: "Я айюхан нас, иннама ахлакаллазина qaблакум аннахум кану иза сарака фихим аш-шариф таракуху, ва иза сарака фихим ад-даифу aqamu алейхи хадда." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан келген хадисте: "О адамдар" деди. Албетте силерден мурдакыларды талкалаган нерсе, жок кылган нерсе, эгер алардан бир бай адам, же бир байдын баласы, же бир адам, бай адам урурлук кыла турган болсо, эми урурлук кылып коюп турду, эми бул бай мындай деп, мына ушундай адам салып, ага эч кандай жаза колдонушкан эмес. Эгер бир шариф бай адам урурлук кылып кое турган болсо, же бир бай адамдын баласы, же жакын бир тууганы байлардан урурлук кыла турган болсо, аларга эч бир жаза колдонулган эмес, таштап коюшкан. Таракуху. Эгерде алардын арасынан бир алсыз, бир бечара урурлук кыла турган болсо, ага хадды тургузган. Шарият көрсөткөн жазаны тургузган. Колуну кескенби? Эми вала яхудду ала таамил мискин. Жана ал жакырды тамактандырууга элдерди кызыктырбаган адам дейт. Дагы мына бир сыпаты. Эми кыямат күндү динди ошол эсеп күндү жалган деди. Бул биринчи сыпаты. Экинчи сыпаты, ошол жетимдерди алдынан түртүп, аларга зыян берүү. Бул экинчи бир сыпаты. Мына үчүнчү бир сыпаты, мындай адамдарды ошол жакырларды тамактандырууга элдерди кызыктырбаган адам. Жетимдерди өзүнөн түрткөн адам. Жана жетимдерди тамактандырууга чакырбаган, кызыктырбаган адам. Мына ошондуктан бул адам дагы динди жалган дегендер катарына кошулуп калат экен. Мына башка бир аятта дагы айтылган: "Ва ла тахаддуна ала таамил мискин." Ва ла тахаддуна ала таамил мискин. Жетимдерге тамак берүүгө эч качан кызыктырбайт. Азыр да мисал үчүн келгиле жетимдерге жардам берип коелу десең, азыр ар кимдики өзүнөн өзү артпай жатат дейишет. Жок дейт. Бирок өзүндө мейли жок болсун. Бирок тууган уругу бар, достору бар. Ошолорго айтып, аларды дагы кызыктырса, аларды чакырса болот го. Келгиле ушуга бир жардам берип коелу деп эч бир айтпайт, жасабайт. Тосот ошондойдон. Адамдарды кайтарат. Тамак берүүдөн кайтарат. Мына ошондуктан сараңдык ушундай нерсе, адам ушундай бир төмөн абалга түшүп кете турган болсо, анын иши, кесиби адамдарды жакшылык иштен тосуу болуп калат. Мына ошондуктан жакшылыктан тоскон адам, садакадан тоскон адам жүзү кыямат күнү бырышып кетүүсүнөн коркпойбу? Мына Абу Зар Гыффари радиаллаху анху Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдына келип, мына ушул хадис аятка тийиштүү жери бар. Ана би Заррин кала култу я Расулуллах, айюл а'мали афдал. Абу Зар радиаллаху анху Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келип айттым дейт. О Аллахтын элчиси, кайсы амал абзел дедим дейт. Кал ал-иману билла вал джихаду фи сабилихи. Аллахка иман келтирүү жана анын жолунда жихад кылуу. Кала култу айюр риқаби афдал. Мен айттым, о Аллахтын элчиси, кандай кулду азат кылсам жакшы болот дедим дейт. Кайсы кулду азат кылсам, азат кылып жиберсем, ошонус абзел. Кала анфасуха инда ахлиха ва актаруха саманан. Ошондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, эң кымбат баалуусун ошол кулдун, ошол кул өз ээсине эң сүйүктүү, жакшы көргөн кулуну деди. Мына ушуну эң кымбатын жана ошол ээси эң жакшы көргөн кулду ошону бошотсоң, ошону садака кылсаң жакшы деген экен. Анан айтыптыр, кала култу, дагы айттым, фа иллам тафал,
Егер ошону дагы жасай албасам, ушуга кадыр болбосомчу? Кала туину саниян ау таснау ли ахрака. Мына ушундай ишти жасап жаткан адамга жардам бер деди. Мына ушундай ишти жасап жаткан адамга жардам бер деди. Же мисалы үчүн ошол кулдун жарым акчасын мен берейин, жарым акчасын сен бер деп ошол жакшы иште жардамдаш деди. Же болбосом ошого дагы кадыр болбосоң, ошону да жасай албасаң, анда бир алсыз адамдын жумушуну бүтүрүп бер деди. Кала култу я Расулуллах, раайта ин дауфту ан ба'дил амал. Жанагы бирөөгө барып жардам бер. Бирөөнүн ишини кичине бүтүрүп бер. Бир алсыздын же бир бечаранын. Эми ушуга дагы жараксыз болсомчу деди. Ушуга дагы жараксыз болсом, ушуну дагы жасап бере албасам. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтыптыр: "Кала такуффу шаррака анин нас фа иннаха садакатун минки ала нафсик." Андай болсо, өзүңдүн жамандыгыңды адамдардан тый деди. Бул өзүңө садака берген болосуң деди. Өзүң үчүн садака берген болосуң деди. Мына бирөөгө жардам бере албасаң, эч болбосо тынч отурчу. Мына ушул сенин садакаң болот дейт. Азыр адамдар ушундай тилин тыйып тура албайт. Мисалы үчүн бир жерде адамдар чогулуп, же бир мечиттин жамааты чогулуп, жардам сурап келген адамга бир жардам кылайын десең, арадан бир экөө чыгат. Мына ошондуктан адамдардан жамандыгыңды тыйып тур, бере албасаң дагы садака. Биз эми мындай адамдарды оңдойлу деп айтып атабыз. Ошол адам мына ушул айтылган нерселерге көңүл бурубуз керек. Мына ошол инсан эми башкалардын колуна кичине мал мүлк түшүп калуусуну же топтолуп калуусуну эч каалабаган адам. Эми ошол инсанга дайыма эле адамдар муктаж болуп жүрө берсе, дайыма кыйналып турса, адамдар эч качан андан алдына өтүп кетпесе. Эми ошол садакадан тоскон инсан, кедейлерди тамактандыруудан тоскон инсан, алсыздарга жакшылык кылуудан тоскон инсан, бул өзүнүн бутуна дагы балта урат. Садака кылынуучуларга дагы балта урат. Садака кылуучуларга дагы балта урат. Ошол инсан менен ким бирге болсо сүйүнөт. Эми бир жерде чогулуп, ошол садака жардам берип коелу деп кичине мал мүлк чогулуп алса, өзү кичине үнүнү чыгарбай, кичине акырындап айтат. Бере бересиңерби деп. Янан арадан 2-3 адам не кошулуп кете турган болсо, майга от тамызганда ушундай күрпүлдөп, алууланып чыгат жанагынын тили. Мына ошондуктан Аллах Таала мындай инсандарды дос тутпагыла деген. Фала таттахизу минху аулия. Мындай инсандарды дос тутпагыла деген. Бул садакага кызыктыруу, адамдарды садака берүүгө чакыруу, жетимдерге, алсыздарга жакшылык кылууга чакыруу өзү бере албаса дагы. Бул момундун сыпаты экен. Кедейлерге жардам берүүгө чакыруу. Мунун жамандыгы жок. Эми дагы бир маселе, инсан өз нафси үчүн адамдардан жардам суроосу жамандалган шариятта, айыпталган шариятта өзү үчүн. Бул кандай? لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. Силердин бириңер адамдардан сурай берет. Кыяматта келгенде жүзүндө бир үзүм эт болбой турган абалда келет дейт. Тилемчи болуп алган. Тилемчилик кыла берсе, ушундай этсиз абалда келет кыямат күнү. Сөбөк бойдон етсіз авалда, жүзүндө бир эти болбогон авалда келет. Бул жерде инсан өзүнө гана суроосу, дайыма сурой берет. Ошол суроону ал өзүнө кесип кылып алган тилемчиликти. Бирок кедейге жардам кылгыла, муктаждарга жардам кылгыла, жетимдерге жардам кылгыла, алсыздарга жардам кылууга чакыруу керек. Сахабаларды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кызыктырат эле садакага. Аялдарды да кызыктырган, чакырган. Өзүгө бирок садака арам эле. Ошондуктан адамдарды сооп иштерден тосуу,
Бұл шайтан сыпат менен сыпатталған инсан. Мына аддалу алал хайр кафаилихи. Бирөөнү жакшылыкка үндөп коюу жакшылыкты жасоочудай ажыр. Садака кылууга эч нерсеси жок болсо, садакага мүмкүнчүлүгү бар адамдарды кызыктырып койсо, бул жакшылык. Аллах Таала эми жетимдер тууралуу көп аяттарда айткан. Мына ошол тозокко кирген кишилер бири-бирине суроо беришкенде дагы мына фи жаннати ятасаалун, тозокто ошол бейиш менен тозок элинин өз ара ортосунда сүйлөшүү болот. Анил мужримин, ошондо бейиштегилер тозокулардан сурайт. Масалакакум фи сақар. Сақар тозогуна түшүүңөргө эмне себеп болду дейт. Калу лам наку минал мусаллин. Алардын эң биринчи эле жообу намаз окуучулардан болбодук. Ва лам наку нут'имул мискин. Мискиндерди, кедейлерди, жакырларды, алсыздарды тамактандырбадык. Мына. Инналлазина я'кулуна амвалал ятама зулман иннама я'кулуна фи бутунихим нара ва саяслауна сa'ира. Жетимдердин малын зулумдук, кыянаттык менен жеген адамдар курсактарына от жеген менен баралар. Ал тез күндө тозокко ташталат. Ушундай жетимдердин малыны ушундай зулумдук менен жеп жүргөн адамдар. Жетимдердин мал мүлкүнө тийбегиле, жетимдердин мал мүлкүн жебегиле деген аяттар түшкөндө сахабаларга ушундай таасирин көрсөттү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жетимди тарбия кылган киши кыяматта мени менен жанаша турат деп орто бармагы менен көрсөткүч бармагыны сахабаларга көрсөтүп туруп айткан экен. Мына ошондо сахабалар жетим баланы алып келип үй бүлөсү менен тарбиялаган экен. Жетимдерди издеп, жетимдерди таап келип үй бүлөсүнө кошуп тарбиялаган экен. Жетимдердин малын жебегиле дегенде алар жетимдердин малын өздөрү үчүн гана тамак даярдап беришкен экен. Жетимдин малы боло турган болсо, атасынан калган. Ошону өзүнө гана тамак даярдап берген ошол тамакты. Өзү жеген эмес, үй бүлөсү жеген эмес. Ошол тамактын эмне кошкон эмес. Өздөрүнчө даярдап, өздөрүнүн тамактарына кошушпайт болчу. Жетимдердин тамагы артып калса, ошону дагы кошушпайт эле. Мына ошондо тамактар айный турган болуп калды. Айныгандан кийин эч ким жебейт аны. Эмне болот? Ысырап болот. Ысырап боло турган абалга жетти. Тамактар айнып кала берди. Ошондо Аллах тараптан мына ушундай аят түштү. Сура Нисада бул дагы وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. Ким бай боло турган болсо, өзүнү жетимдердин малыны ошол жегенден, же ошол жетимдердин малына тийгенден өзүн таза кармасын, бай боло турган болсо. Эгер кембагал болсо, жетимди өз карамагында карап жаткандыгы үчүн, жетим өз карамагында болгондугу үчүн орточо өлчөмдө жетимдин малынан пайдаланса болот деди Аллах Таала. Бир аяттын таасири ушунчалык таасир берет. Азыркы кезде жетимдин малы мүлкүн жеш, алсыздардын малы мүлкүн жеш бул жөнөкөй эле бир адаттагы бир нерсеге айланып калды. Азыркы кезде жетим адамдын малы кала турган болсо, ошонун малыны той кылып жиберишип жатат. Же базардан бир кымбат баалуу нерсени сатып алып жатат. Мына ошондуктан ошол жетимдердин малыны жегенден этият болуу керек. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн сахабаларына жетимдердин малына кандай мамиле жасоону үйрөттү. Эми мурда ислам халифаты турган убакыттарда жетимдер үйү деген нерсе болгон эмес. Эч качан бул жетимдер үйү деген болгон нерсе мусулмандардын ыйманы күчтүү убакытта болгон эмес мындай нерсе. Анткени адамдар өлөт да, атасы өлөт, энеси өлөт. Ар кандай болот жашоо? Бирок бир урук аймагы менен өлүп кетпейт эч ким адам. Кырылып кетпейт го. Мисалы үчүн агасы өлсө, иниси балдарын багып алган. Же жакындары багып алган, тууган урук багып алган, кошуналары багып алган, көчө багып алган. Мына ондай жетимдер үйүнө алып барып коюу деген нерсе, жетимдер үйү деген нерсе ислам тарыхында ошол мусулмандар халифатында болгон эмес бул нерсе. Уят саналган бул. Мурда бул өтө бир ыймансыздык, мындайча айтканда шерменделик саналган бир жетим баланын көчөдө жүрүүсү. Кошунасы багып алган, агасы багып алган, иниси тууганы багып алган. Эмне үчүн азыркы кезде жетим балдар үйү көбөйүп кетти? Жетим балдар үйүнүн ачылуусуна да себеп
Есеп күнүнө адамдардын ыйманы алсыздап кеткендиги себептүү. Мына ушул нерсе, башка бир жооп жок. Мына ушул кыскасы, бул аяттардан чыккан маани. Эми кийинки аяттар фавайлул лил мусаллин. Кээ-бир намаз окуучуларга азап тозок болсун. Намаз окуган адамдарга вайл дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына көптөгөн хадистеринде дагы ушуга ылайыктуу маанилерди айткан. Вайл намаз окуп жаткан кезде рия кылышат. Эми намазга кайдыгер мамиле жасаган адамдарга. Куранда намазга болгон буйрук бул намаз окугула дейилген эмес. Куранда буйрук намазды тургузгула дегилген. Намазды тургузуу дегенде бул анын ошол важиптери, рукундөрү, руку саждаларынын өз шариятка ылайык Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөндөй шарттары менен аткаруу деген. Эми бул намаз окуп жаткан адамдарга бул вайл келди. Намаз окуп жаткан адамдарга, бирок намаз окуп кайдыгер мамиле жасаган, намазга кайдыгер мамиле жасап койгон адамдарга не тозок убада кылынды, тозок менен коркутулду. Тозок болсун деди Аллах Таала. Эми намазды маскара кылып жүргөн адамдарга, кээ бир намаз окубай жүргөн адамдардын абалы кандай болор экен? Эми инна салата танха анил фахшай вал мункар. Намаз жаман бузук иштерден кайтаруусу керек. Азыркы кезде эмне адамдар 2 рекет намаз окуса дагы ошону сүйлөп барат бир жерге. Рия кыла турган болуп калды. Намаз мусулмандардын түшүнүгүндө бир күнөөкөр адам окуйт муну деген түшүнүк пайда болду. Же допу кийген, же сакал койгон адам окуу керек. Ошолордун иши деген бир түшүнүк пайда болуп калды. Же бир картайган убакытта окуу керек деген мына ушундай түшүнүк орноду. Мусулмандардын түшүнүгүндө намаз жөнөкөй бир катардагы бир ибадат эле деп эсептелип калды. Өтө улуу ибадат бул. Аллазина хум ан салатихим сахун, алар намаздарын унутуп коюшат дейт. Ошол тозок убада кылынган намазхандар, мындайча айтканда, намаз окуучуларга азап убада кылынды, тозок болсун деди Аллах Таала. Алар не себептен намаздан унутуп коюшат дейт. Бул унутуп коюшат дегени бул намаздын убактысынан кечиктиришет, же намаздын акысыны бербей шарттарын толуктабай аткарышат. Мына ушунун ичине кирип кете берет баарысы. Ата айтты: "Алхамдулиллах, qala an salatihim wa lam yaqul fi salatihim." Мына ушундай айтпады да. An salatihim деп айтты, fi salatihim деп айтпады дейт. Аллазина хум фи салатихим сахун. Бул мындай фи салатихим деп фи менен келип кала турган болсо, намаз ичиндеги ката кемчилдиктерге айтылып калат анда. Намаз ичинде ката кемчилдиктерге жол берүүчүлөр деп. Эми анда бирден бир мусулман калбай калат анда. Анда бир мусулман калбай калат. Анткени ой кайда кетпейт намаз окуган убакытта. Бардык инсан намаз окуган кезде адашпай койбойт, адашат. Кала берсе, бул намаздын ичинде ката кетирген адамдар эмес. Ошол намазга кайдыгер болуп жүргөн адамдарга убада кылынды бул намаз. Кээде окуп, кээде таштап коюп, же такыр эле окубаган адамдарга. Эми Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам намаз окуп жатканда ката кетирген, мисалы үчүн 4 рекет пешинди бир риваятта 5 рекет кылып окуп жиберген Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Аллазина хум ан салатихим сахун. Мына бул кимге убада кылынды мына бул? Намаздарын унутуп коюшат деген бул жумабайларга жана жумага эле келип кое тургандарга жана 2 айт намазга келип кое тургандарга гана. Кээ бир адамдарга ислам эмне десең жумага баруу дейт, болду. Жана ислам эмне десең 2 айт майрамга барып кою болду дейт. Мына ушул алар үчүн ислам. Же 2 маал окуй турган адамдар эрте менен бамдатты окуп коюп бүттү. Же эрте менен бамдатты окуйт калган намаздарды бүт жыйнап кечинде окуп коет. Куптанын алдынан салам дейт. Же алдынан салып окуп коебуз дейт. Бул болбогон иш бул. Бул намазга кайдыгер адамдар булар. Кала Наби саллаллаху алейхи вассалам: "Эми мына من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان وكان مع فرعون وهامان وأبي بن خلف."
Ким намазды дайыма окуп жүрген болса, намаз ага кыямат күнү ага нур, далил, кутулуу болот дейт. Ким өз убактында окубай турган болса намазды, окубай намаздын кемчилдикке учуратса, намаз ага нур да, далил да, кутулуу да болбойт. Намазын кемчилдиктүү же намазды толук таштай турган болса, кыяматта Фираун, анын вазири Хаман, Карун, Убай бин Халаф менен бирге болот. Мына ушул эң башчы капырлар менен бирге болот. Мындай адам баласы үчүн каттуу эскертүү болбосо керек. Фираун жана Хаман, Карун, Убай бин Халаф булар капырлардын эң чоңдору. Карун мал мүлкүнө алданган болсо, Фираун падышалыгына алданды. Хаман вазирлигине, министрлигине алданган. Убай бин Халаф соодагерлигине алданган. Мына ушундай жаман адамдар болгон. Бул жерде кандай адамдар? Лам юхафиз дегенден максат намазды дайыма окубаган адам же намазды таштаган адам. Мына бир аят бар. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Андан соң алардын артынан ушундай жаман урпактар калды дейт, намаздарын окушпайт. Дене кумарына ээрчип калышкан, алар жакында каттуу азапка жолугушат дейт. Алымдар айтышат, мына жакында гайга жолугушат дейт. فسوف يلقون غيا. Муну кээ-бир алымдар каттуу азап деп тафсир кылса, кээ-бир алымдар айтышат, гай тозоктогу өрөндөрдүн бири, ошол жерге жакында намазсыздар, намазга кайдыгер мамиле кылгандар түшөт дейт. Кур'ан-ы Керимде намазды өз убагында окугула жана өз убагында сактагыла деген аяттар келген. Инна салата канат алал муъминина китабан мавкута. Мына ушул намаз момундар үчүн өз убактысында окуу парыз болду. Мына намазды өз убагында сактагыла деген аяттардын бирөөсү мына Бакара сүрөсүндө айтылат. Хафизу алас салавати вас салатул уста ва куму лиллахи канитин. Намаздарга айрыкча орто намазга бекем болгула дейт. Жана намазды Аллахка толук моюн сунган абалда тургула дейт. Эми мухафаза деп араб тилинде бир ишти дайым аткарып жүрүүгө айтылат. Мухафаза, муфаала деген вазынга түшө турган болсо, ошол ишти дайыма жасай турган амал. Намаз дагы бул дайыма жасала турган амалдардын катарына кирет. Айрыкча парыз бул. Эми айрыкча орто намазга аябай көңүл бургула дегени, орто намаз дегенде уламалардын ихтилафы бар. Кээ-бир алымдар бамдат намазы дейт, дешсе көпчүлүк алымдар асыр намазы дешкен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ман фататху салатул аср хабита амалуху." Ким асыр намазын өткөрүп жиберген болсо, анын амалдары жок болот деген. Кээ-бир алымдар эмне амалдары жок болот десе, кээ-бир алымдар ошол күндөгү жасаган амалдары жок болот дейт. Эми намазды дайыма окуп жүрүү тууралуу келген хадисте айтылат. Мына вакала Саид ибн Аби Ваккас радияллаху анху кала: "Саалту Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам анил ладина хум ан салатихим саахун, кала хува таахирул вакт." Саид ибн Аби Ваккас Аллахтан разы болсун айтты: "Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан намаздарын унутуп коюшат деген аяттын маанисин сурадым, жанагы аяттын маанисин." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Намаздарын унутуп коюшат дегени өз убактысынан кечиктирүү" деп жооп берди. Намазды өз убактысынан кечиктирүү, себепсиз кечиктирүү, эч бир үзүрсүз кечиктирүү. Эми ушул намазга кайдыгер мамиле кылган адамдарга жана намаздарын унутуп ага кайдыгер мамиле жасаган адамдарга кандай сыпат менен сыпаттады кийинки аяттарда аларды? Алладина хум юраун. Эгер намаз окуп кала турган болсо рия кылышат дейт. Ибадаттарда рия кылышат. Эми Аллах Таала мына ушундай сыпаттардан өз сактасын. Биринчи, динди жалган дешти. Кедейлерди алдынан түртүп жиберишти. Кедейлерге, жетимдерге тамак берүүгө адамдарды кызыктырышпайт. Жана намаздарына кайдыгер, намаздарын унутуп коюшат. Кааласа намаз окуйт, кааласа намаз окубайт. Бул мындай карап турсаңыз, баарысы тозоку бир сыпаттар. Мына ошондуктан кандай иш болбосун, эл көрсүн, кожо көрсүн деген нерсе болбосу керек. Мисалы үчүн, кээ-бир инсандар келгиле жетимдерге, алсыздарга жардам берейли деп бир жерде мусулмандар топтолуп кала турган болсо, жанагылар чыгат. Мына ошол сыпаттар менен сыпатталгандар. Эмне келе топтой бересиңер, эмне келе жардам бере бересиңер деп. Бирок ошол инсан өзү той кылып кала турган болсо, 70 түрдүү тамак коёт. Мына ошондуктан мына
алар рия кылышат дегени, Аллах өзі риядан сақтасын. Ибн Кәсир рахимахулла айтат, бұл жалпы адамдарға тиіштүү дейді. Мына ошондуктан мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан экен: "Шарру таами таамул валима, юдаа лаха ал-агния, ютракул фуқара." Ең жаман валима дейді. Ең жаман тамақ бұл байлар чакырылып, кедейлер қалып кеткен тамақ дейді. Бір тамақ жасады, жалаң байларды чакырды. Жалаң кызматтагыларды чакырды. Бир кедей келген жоқ. Ең жаман валима, ең жаман той, ең жаман тамақ бұл кедейлер қалып, байлар келген тамақ. Байлар үшін жейілініп, байлар үшін даярдалып, кедейлер қалып кеткен тамақ бұл ең жаман валима, ең жаман тамаққа кіреді екен. Уямнаун ал-маун, ақырқы аят жана мұқтаждардың, ошол мұқтаждардан буюм шаймандарын кызганышат дейді. Эми идиштерини мұқтаждарға берүүдөн кызганышат. Бирөөгө бир идишини бербейт, бир шайманын бербейт. Эми маун сөзү аун деген сөздөн келип чыккан. Эми эч бир адамдарга жакшылык жок. Эми өзү дагы жардам бербейт, бере турган адамдарды да бергизбейт. Эми ол маун деген сөздүн мааниси идиш табактар, шаймандар деген мааниси бар. Идиш табактар же бир шаймандар деген мааниси бар. Бул адамдын кызгануусу ушунчалык даражада бир нерсени иштетип кайра беремин десе дагы, ошол нерсе үчүн дагы бербейт. Мына ошондуктан бирөө бир нерсе сураганда жок деп коет ошол. Жок деп коет. Ошол эгер ошол инсан сурап келген инсан кайсы бир нерсени шаймандарданбы же ошол идиштерден бир нерсени сурап келе турган болсо берүү керек. Эми эгер ал инсан аманаткөй, момун мусулман, жакшы бир алдабаган мына ушундай инсан болсо. Эми кээ бир инсандарга бир нерсе бересин, кайра бузуп келет, бузса да кайра оңдоп келбейт. Же бергениңден кийин ал эч качан кайтарбайт, бүттү, ал өзүнүкү кылып алат ошол нерсени. Мисалы үчүн бир бычак сурай турган болсо, же бир стройка инструменттердин бирөөсүн сурай турган болсо, бүттү, акыркы бересин ошол убакта акыркы жолу көрөсүн. Же өзүң барып алып келесин ошону, өзүңө качан керек болгондо, же өзүнүкү кылып алат. Мындай инсандарга бул жерге кирбейт, мындай инсандар. Аларга бербей койсо, колдонуп кайта беремин, аманаткөй инсан болсо аларга берүү керек. Ал адамдарга пайда тийген жакшы. Бул дагы бир садака. Садака. Эгер аманатка турбай турган болсочу, сатып жибере турган болсо ал барып, жок кылып жибере турган болсо ал кайра алып келбей турган болсо, аманатсыз жалган сүйлөй турган болсо, анда буларга берилбейт. Бул сыпат буларга берилбейт. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айткан: "Вала тутус суфаха амвалукум." Силер ахмактарга мал мүлкүңөрдү карматпагыла деген. Ахмактарга, мына ушундай акылы төмөн бир ахмак, бир ак караны айырмалабаган адамдарга мал мүлкүңөрдү карматпагыла деген. Ар бир нерсе өз ордунда колдонулушу керек. والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك